Ошол сабатсыздыктын аркасынан 1,5 жылдын ичинде бир кадам да алга жылыш болгон жок. Тескерисинче жумушсуздук күчөдү. Сыртка чыгуучулардын саны көбөйдү. Сырттан келгендердин саны аябай көбөйдү. Кимиңиздердин эсиңиздерде бар? Чындык үчүн айтып коюңуздарчы. Жанагы Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасы ачылды дегенде ошол жерден туруп айттым эле. Эмнеге калпагыбызды көккө ыргытып атабыз биз? Эмнеге кубанып атабыз? Ал чек арадан ачылгандан биз эмне пайда табабыз деп. Кимиңердин эсиңерде бар? Ошол жерде айтылган. Барбы? Ошол жерде айтканбыз. Ошону чыгарып койбойсуңарбы бүгүн адилеттик үчүн силер? Мына ошого 1 жылдан өттү, 1,5 жыл болуп атат. Мадумаров 1,5 жыл башта чек ара ачылса, биздин дыйкандар аябай катуу жабыр тартат деп кулак кактым беле. Мына бүгүн айтып атасыңар, баягы күнөс кананы өстүрүп аткандар, биздин жашылча жемиш өндүрүп аткан дыйкандар аябай катуу зыян тартып атат деп атасыңар. Мен 1,5 жыл башта айттым беле, чек ара ачылгандан эмне пайда табасың? Эл дарыбыса бирдеме кошо дарбит деп эле, алар кубанса биз деле кошо дарбый берели. Бизге зыян ал. Себеп бизде өзүбүздүн күйүүчү май жок, бизде өзүбүзчө жер семирткичтер жок. Өзбекстанда 1 килограмм помидорду өндүрүш үчүн 30 сом керек болгон болсо, Кыргызстанда 90 сом керек болот. Анан кантип биз алар менен атааңдаштык кыла алабыз? Деп ушул жерде мен бүгүнкү күндөгүдөй эсимде бар айтканым. Эми 1,5 жыл өткөндөн кийин кокуй ушундай турбайбы деп ыйлактап атабыз да. Көп нерсени алдын ала эскертебиз, бирок ошол мезгилде кулак салбай коюп атабыз, маани бербей коюп атабыз. Казакстан киргизген чектөө картошка менен алектенгендерди кайгыга салды. Өзбекстан менен сүйлөшүүлөр болду. Кошуналар бизден 1,5 миллион тонна картошка сатып алууга даяр экенин айткан. Буга ишенип алган дыйкандар жашылчанын бул түрүн демейдегиден көп айдашкан. Былтыр өлкө боюнча 1,5 миллион тонна картошка жыйналган. Кыргызстандын ички керектөөсү 900 миң тоннаны түзөт. Калганы экспорттолушу керек. Бирок адистердин эсептөөсүндө азыр 200 миң тонна түшүм сатылбай турат. Көп нерсени алдын ала эскертебиз, бирок ошол мезгилде кулак салбай коюп атабыз, маани бербей коюп атабыз.